күндө бизде экономикабыз өтө төмөн, социалдык жашоо өтө төмөн, мамлекеттик башкаруудагы бир топ калпсыздыктар бар. Ошол эле эл өкүлдөрүнүн мыйзам жагында аксоолор көп. Бүгүнкү күндө эл өзүнчө жашап, мамлекет өзүнчө жашап калгандай сезилет. Сезилет эмес, ошондой факт ошондой. Эми мен баягы журналист катары айтып атам да, анткени мен саясатчы эмесмин да. Анан ошол учурда куру саясат менен, куру сүйлөө менен биз бара-бара мамлекетибизди жок кылып албайбызбы деген коркунучтан улам эле ушундай маселелер чыгып атат. Чындыгына келгендерчи. Мага бир сунушуңуз барбы? Мен сизге айтып аткан себеби, мисалы үчүн саясатчы сөз менен эмес, өзүнүн аракети менен, кыймылы менен мамлекетти кризистен чыгаруунун жолдору менен элге чыгыш керек да. Кантип? Айтыңыз, элге чыгып атам. Сиз билесиз да саясатчы катары. Мен элге чыгып атам. Элге ошонун жыйынтыгы болуп атабы? Элге чыгып 10 жылдан бери какшап атам. Парламенттик башкаруу бизге жарашпайт. Бизге күчтүү президенттик башкаруу керек. Бизге 120 депутаттын кажети жок. 60 депутат же болсо 45 депутат жетиштүү. Биз 800 миллион сом менен парламентти кармап турушубуздун кажети жок. Алардан бир тыйын зыяндан башка пайда жок. Мыйзамды жазса 15 киши жазып атат, 10 киши жазып атат. 110-у баягы эки алган балдардай болуп эле класстан класска көчүп эле отурушат мурдун чукуп. Бир сөздү жаза албайт, фамилияларын да тескери жазып атпайбы? Кажети барбы ошолордун? Кажети жок. Мен ушуну элге жеткирип атам. Мен элге уламдан улам какшап айтып атам. Мен ошону бирок тандоого келгенде башкача болуп калып атат да, мен ошону айткым келет сизге. Мен ошого айтам, менин сөзүм таамай болуп атат, бирок таянаарым жок болуп атат. Сиз айтып аткан сөз таамай сөздөн пайда жок, таянаарың болбосо дейт. Таянаарым элим болуш керек, коом болуш керек. Мен ошого айтып атам, коомубуз майдаланып калды. Туура айткан сөздү түшүнбөй калды. Туура сөз айтсаң тууганыңа деле жакпайсың да. Кеп ошондо да. Анан экинчи жолу бар, жанагы ак таяк көк таяк болуш. Бирок мен 2 жолку шайлоодо мен элди тыйдым. Эмне үчүн? Өзүмдүн напсимди тыйдым. Мына 2 жолку шайлоо десең, бүтүн Кыргызстан өткөн партия. Напсимди тыйдым. Эмнеге? Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, 100 жеңиштен 1 тынчтык. Түшүндүңүзбү? Кошулам аныңызга. Эми кошулсаңыз көрүп атасыз го. Бирөө сиз сыяктуу суроо берет, эмне үчүн ушундай болуп атат? Экинчиси айтат, барып эле барып басып алыш керек эле дейт. Дегенде адам канчалык маданияттуу болсо, ошончолук көп сөз болот экен. Баягы шымын чечип, башына кийип көчөдө чуркап жүргөндөргө эч ким эч кандай сөз айтпайт. Мен орозо мезгилинде ата бабадан калган салтты сактап, бири-бирибизге жаман жакшы айтышпай, тыйылып туралы, оозун да орозосу болуш керек десем, азыр көчөдөн көрүнгөн эле айтат, жок болуп кеттиңиз го, көрүнбөйсүз го, тигиндей го, мындай го. Мен айттым, орозо эми бүттү го. Ушундай да. Бирок анын жакшы жагы бар да. 10 жыл депутат болуп, бир жолу микрофонго чыкпагандарды бирөө да сурап койбойт да. Мадумаров 2 күн, 3 күн пикирин айтпай калса, каякта жүрөсүз? Оң тарабы дагы, сол тарабы дагы сурап атат. Эмнеге? Ориентирибизди жоготуп алдык дейт. Түшүнүп атасызбы? Бул деген жаратканга чексиз шүгүр. Ориентир болуп турган болсок, жаратканга шүгүр. Бирок биз пикирибизди дайым ачык айтабыз, айтып келгенбиз, күрөшө беребиз. Мадумаров жалгыз калган кезинде дагы ошол пикиринен кайтпайт. Сиз айтып атасыз, чындыкты айтсаң тууганга жакпайсың деп. Туура, чындыкты айткан сайын тууганыңдан, досуңдан, үй бүлөңдөн барынан алыстайсың. Бирок жаратканга жакындайсың. Акыретін ойлогон киши үчүн жараткандын өзү жетиштүү. Жалгыз дос жараткан.